Эсенде жакшыларым. Бүгүнкү подкасттагы мейман Владимир Ильич Ленин. Саламатсызбы, жолдош Ленин? Адегенде суроону сиздин эстеликтен баштайлы. Ош шаарындагы сиздин эстеликти алып салышты. Капа болбодуңузбу кыргыздарга? Саламатчылык жолдоштор. Менин эстелигимди алган менин дүйнөлүк тарыхтагы ордум жоголбойт. Кыргыздардын эле эмес, дүйнөдөгү кедей кембагалдардын, жетим жесирлердин, аялдардын укугу үчүн күрөштүм. Жолдош Ленин, сиздин эстелик алынганда чоз тармактарда көпчүлүк кыргыздардын арызы болушту. Эгер Ленин болбогондо, өлкөндөн качкан кыргыздар Кытайдан кайтып келбей, кыргыз улутту жок болмок деп жатышкан. Буга сиз кандай карайсыз? Айтат го, эгер Клеопатранын мурду бир аз узун же кичине болгондо, адамзаттын тарыхы башкача болмок деп. Балким мен болбосом, менден башка лидер чыгып, кыргыздардын абалы азыркыдан дагы жакшы болмок. Балким такыр эл катары жоголуп кетмек. Америкадагы индеистердин тагдыры күтмөк. Бул жолдош кыйын. Канткен менен үркүн эң чоң кыргыз-казак тарыхындагы трагедия. Падышалык Россия кыргыздарды жана башка майда улуттагы букараларын тең ата көрбөйт эле. Мен орус менен кыргыздарды тең ата кылдым. Рассалык, диний дискриминацияларды жойдук. Ошол эле демократиясы менен мактанып жаткан Америкада кече жакында эле жоголдуго рассалык дискриминация. Коомдук жайларда актар бөлөк, каралар бөлөк отурушат эле, аралашпай. Мухаммед Али менен Мартин Лютер Кинг сыяктуу Африка тектүү активисттер канча жер тепкилеп, тополоң салышты. Актар менен тең ата болобуз дешип. Ушундай рассалык сегрегациядан, ушундай шерменделиктен кийин азыр Америка адамзатка акыл үйрөтүп, демократияны таң уулап жатышат. Айтсаңыз, сиз дүйнөлүк тарыхта эмнелерди өзгөртүңүз? Сурап жатканымдын себеби, азыркы жаш муун сизди тааныбайт, билбейт. Эмгек кодексин 8 сааттык жумушту киргиздим. Жылда бир жолу эмгек эргүүсүн, аялдарга төрөттөн кийинки эс алууга акы төрөй турган кылдык. Азыр кыргыздын көбү мигрант болуп 14-15 саат. Дем алышсыз иштегендер жакшы түшүнөт 8 сааттык жумушту. Аялдар менен эркектердин шайлоодогу укуктарын теңдештирдик. Жалпы жумурай журттун кат сабаттын жойдук. Кат тааныбаган жаран калган эмес. Билим берүү менен медицинаны бекер кылдык. Азыр бул системанын жөбү жок. Азыркыларга айтсак жомок. Капиталисттер кайра каттуу эзип жатат. Биз тополоң чыгарып, революция кылгандан кийин гана батыштагы, Америкадагы капиталисттер жумушчулардын абалын жакшырткан. Эмесе Союздагыдай революция чыгып кетет деп коркушкан. Эсир кайран Союзду каттуу мактап жибердиңиз. Шайлоо маселесине келсек, тизмеде бир эле талапкер болгон. Ошону элдин баары 99% менен шайлап берген. Ал дагы коммунисттик партиядан болгон талапкер. Шайлоо системасы азыркы Кыргызстандан алдан канча жакшы болгон. Силерде кадимки эле аукцион базардагыдай. Ким көп төлөсө, ошону шайлайсыңар. Акылың таш жарытса дагы, акчаң жок болсо шайланбайсың. Тексти шаар окуй албаган канча сабатсыз депутаттарды көрдүк жогорку кеңеште. Эң өкүнүчтүүсү, добуштар сатылып, трайбализм, регионализмдин калдыктары бар. Азыр кемчонтой Дональд Трамп Гренландияны сатып ала албай уара болуп жатат. Эртем ошол апенди Трамп келип, референдум өткөрүп, Америкага кошулгуна десе, ар бир добушка бир индуктан берсе, ким кепилдик берет? Сатылбайт добуштар деп. Капитализмдин ээси болгон англосакастар женишти согушта аласында эмес, дайыма сатып алган. Сен айткан ошол жалгыз талапкерди коммунисттик партия тетестер өспүрүм кезинден баштап тарбиялай баштаган. Комсомолго мүчө болгон. Андай кийин завод, фабрикадагы катардагы кара жумушчудан баштап, мүдүрлүгө чейин бардык баскычтарды басып өткөн. Чыйыр алып такшалгандан кийин мамлекеттеги жооптуу кызматтарды ошол шайлоо аркылуу бергенбиз. Мындай тенденция ар бир тармакта ушундай көрсөткүч эле. Кыскасы, партия кадр тарбиялап даярдаган. Бүгүнкү Кыргызстанда мамлекеттеги жогорку жооптуу иштер даярдыгы жок. Базардан, угак жаап жаткан жерден келип калып жатпайбы?
Биз эч качан койчуну китепканага, китепканачыны кой кайтарткан эмеспиз. Ар бир жаран өз кесиби боюнча иштеген. Коммунизмдин девизи ар кимден жөндөмүнө жараша, ар кимге муктаздыгына жараша. Эл бизде шайлоого өтө аз келе баштады. Келсе дагы добушун бир индуха сатып жатат. Кандай кылса болот? Өтө өкүнүчтүү. Сойкулардын 1 сааттык кызматы 5 жылдык добуштан кымбат болуп калды. Добуш бул 5 жылда бир келчү элдин колундагы бийлик экенин түшүнүшпөйт. Булардын добуш берүү укугунан ажыратып салыш керек бир өмүр. Ушундай 1000-2000 добуш саткандарды жазаласаңар, калгандарына сабак болот. Тарыхта алгач шайлоодо бай эркектер гана добуш бере алган. Кулдар, кедейлер, өмү каралар, аялдар добуш берүү укугуна ээ эмес эле. Ушул кедейлер, каралар, аялдар шайлоого катышабыз, биз дагы ушул мамлекетте адамбыз деп канча жолу митинг, демонстрацияларга чыгып, залим падышалар ок менен тосуп алды. Канча адам кырылды. Бүгүнкү колунардагы добуш оңой эле келген эмес. Канча адамдын каны акты. Биз алгачкы социалисттик мамлекет, аялдарга толук добуш укугун берген. Албетте, саналуу Европа мамлекетинде болгон аялдар шайлоого катыша алган. Бирок жаш чектөөсү, материалдык чектөөлөрү болгон. Ошол чектөөлөрдү биз алып салганбыз. Добуш берүү укугунан добуш саткандарды ажыратканда өтө катуу сокуу болот. Жугунду ичкен дежурчалдарга, эшматка дагы, ташматка дагы платный бата берген дежурчалдардын дооруна ошентип чекит койбосо, башка жолду көрбөй турам. Илгерки кулдардын, кедейлердин статустун алганда билет добуштан ажыратылгандар. Жолдош Ленин, сиз мактаган коммунисттик партия жалган пландык экономика менен иштеп, жалган статистика менен мамлекетти багып, 100 койдон 300 козу алып, шибегени капка салып, акыры ошол калптар шибегеден каттуу сайып, сиз курган мамлекеттин жаназасын окуду. Буга эмне дейсиз? Мен ошол убакта эле жаны экономикалык саясат деп киргизген элем. Бул эл чарбасын калыбына келтирүү, базар механизми аркылуу социализмге өтүү. Майда чүйдө чарбаларды жеке менчикке уруксат бергенмин. Менден кийинкилер ошол пландык экономикага өтүп, колудан иш келген жаратман жарандарды гулагка тартып сүргүн кылышты. Түрмөдө чиритишти. Азыр Кытай менен жасап кеткен жаны экономикалык саясат менен жашап жатат. Дүйнөдө экинин бири болуп калды. Жеке менчикке уруксат бергендик үчүн. Сиз туу туткан социализм төө сыяктуу экен да? Кайда жетелесең ошол жака кете бергендей. Сиз жаңы экономикалык саясатты киргизип, марксизмден алыстып, Карл Маркска каршы чыктыңыз. Карл Маркс менин муалимим. Карл Маркс социализмди тек гана өнүкөн индустриялык мамлекетте курууга болот деген. Кыргызстанда ошол убакта шахтадан башка ишкана болгон эмес. Кыргызстанда алгачкы совет бийлигин кызыл кыялык шахтёрлор орноткон. Кантип социализм орномок? Ошол убакта кыргыз экономикасынын 99%-ын айыл чарбасы түшсө. Кытай азыр сиз айткан социализмге өтсө болот экен да? Ит чөп жеп, экономикасы толук индустрияланды. Негедир Карл Маркстын идеясына кайта турган түрү жок. Убагында марксизм менен жашап, кытайлар ачарчылыктан канча кырылды. Жолдош Ленин айтсаңыз, социализм менен ислам дини канчалык окшош? Социалдык адилеттүүлүк. Исламда, социализмда төмөнкүлөргө каршы. Өтө чоң социалдык теңсиздикке, жакырларды эксплуатациялоого, байлыктын аз сандагы адамдардын колунда топтолушуна. Исламдагы, социализмдагы, базардагы монополияга каршы. Кем байлыктардын менчик болушуна каршы. Бирок ислам пешене тери менен тапкан адал менчикти каттуу коргойт. Биздин социализмде Кудай жок дин деген ойчулдар бар. Бирок Аллахка ишенген мусулман социалисттер дагы бар. Муаммар Каддафи, Джамаль Насыр, Зульфихар Бухуто сыяктуу. Алардын окуусу Куран менен сунна негизделген. Муаммар Каддафинин Жасыл китебин окутчук. Оба билебиз. Сиздин дагы окуу жана окуу деген сөзүңүздү Курандан алган деп жүрүшөт. Биздин убактыбыз аяктап бара жатат.
Кыргыздарга эмне айтат элеңиз? Мен кыргыздарды феодализмден социализмге жетелептирдим эле. Союз кулаганда, кийин капитализмге өттү десем, кайра феодализмге кайра кетип калды. Пой кылганда, өлүктү акыркы сапарга узатуу зыйнатында, ала тоодой эт кылып, ысык көлдөй чык кылып, бүт тапкан тутканын эл көрсүнгө чачып жок кылып жатасыңар. Бул болбойт. Садага кетейин, кыргыздарым. Кытай чиркейдей дрон учуруп жатат. Америкалыктар адамдын органдарын 3D принтерде жасап жатат. Ошол аш тойго чашкан каражаттарды илим билимге жумшагыла. Атаңарга аш берип, улак берсеңер, атаңар наркы дүйнөдөн тирилип келбейт. Айылдагы эскилигин жеткен мектептин тамын жаап, көмүрүн алып берсеңер болмок, ошол аш тойлордун ордуна. Илим билимге инвестиция кылгыла. Оюн күлкүгө эмес. Силер дале усту кан талашып отурасыңар тойлордо. Азыкы бийлик партиялык системаны алып салып, эң туура кылды. Партиялык система негизи жакшы. Ар бир партия коомдогу көйгөйдү чечүүгө өз варианттарын берет. Кыргызстанда андай эмес. Көз караштары, багыттары кайнаса, каны кошулбаган партиялар камыр жумур болуп, бир фракцияга кирип кетет. Эч кандай саясий көз карашы жок кызыл кулак көпөстөр менчиктеп алышат алдыңкы орундарды акча берип. Айтмакчы, эч качан көпөстөрдү саясатка киргизбегиле. Көпөстүн мекени болбойт. Кызыл кулактардын мекени акча болот. Канча деген кызыл кулак көпөс келип, жогорку кеңешке ата мекендик өндүрүштү банкрот кылып, сырттагы импортко кыргыздарды көз каранды кылды. Мына добуш сатылгандын натыйжасы. Тарыхта өз мекенине чыккынчылык кылган көпчүлүк чалгынчылар, соодагерлер болгон. Ошол эле Чыңгыз хандын, Тамерландын тыңчылары, кербенчилер болгон. Керек болсо, падышалык Россияга Ташкенттин эшигин ачып бергендер дагы соодагерлер болгон. Муну менен соодагер калкын беделине доо кетиргим келбейт. Коомдогу барды жок кылган, коомду өнүктүргөн ушул соодагерлер. Болгону саясатка киргизбегиле. Мамлекетчил чиновниктерди даярдаш керек. Байлыкка кызыкпаган, самурай чиновниктердин катмары түзүлгөндө гана Кыргызстандын келечеги болот. Бул жомок же утопия эмес. Коммунисттик партия даярдаган Исхак Разаков менен Абсамат Масалиев саясаттагы тазалыктын символу болуп калды силерде. Мындай таза иштеген саясатчы келеби жокпу? Анан ошол чиновниктердин туугандары дагы көзөмөлдө болушу абзел. Арандан тапкан байлыгын туугандарына оодарып койбосун. Коррупцияга аралашкан чиновниктерди өлүм жазасына тартыш керек. Бир коррупционер чиновник 1000 киши өлтүргүч маньяктан коркунучтуу мамлекетке. Киши өлтүргүч 5-6 адам өлтүрөт. Коррупционер мамлекетти өлтүрөт.